Namazda, attahiyatта сөме көтерүү тууралуу айтып бересизби? Муну көтерүү мустахаб. Көтөрбөй койсоңуз күнөө болбойт. Туура эмес, көтөрүп алсаңыз ширк болот. Кайталайбыз. Аттахиятта сөмөйдү көтөрүү бул мустахаб, сооп амал. Көтөрбөй койсоңуз күнөөкөр болбойсуз. Туура эмес, көтөрүп алсаңыз ширк болот. Ошондуктан муну кылгандан кылбай койгон жакшы дейт биздин Ханафи алымдары. Ошого карабастан Шархул Буқая китебинде келет. Ашхаду ан ла илаха дегенде көтөрөсүз, иллалла дегенде сөмөйдү түшүрөсүз. Туура аткарыш керек да муну. Кээ бир мында тоголок кылып аткарат, кээ бир ошо түз койгон бойдон мындай кылыш керек дейт. Маселеси башталат. Ислам негиздери деген китеп бар, ушуну аласыз. Андан кийин Хидая деген китеп бар, кыргызча которгон. Карабалтада Ислам институтунун мүдүрү биздин устазыбыз болот. Молдо Халил устазыбыз ушу киши которгон Хидая деген кыргызча чыккан. Ошого китептерден алып да изилденип тереңде окусаңыз болот. Эң жакшысы арабча терең өздөштүргөн болсоңуз, толтура томдогон китептерибиз бар. Мисалы Тухфатул Фукаханын шархы Бадай Санай деген бар. Канзут Дакайк шархы Ал-Бахр Раиq, жосо Табинул Хакайq деген шархтары бар. Анан Хажат ибн Абидин, Хидаянын шархтары Фатхул Кадир, Нихая, анан Биная деген китептер бар. Ушулардан терең карап өздөштүрүп алсаңыз болот.